Эл деги эле мамлекет кыйын күнгө кабылганда кайдыгер эместер жакшы күндөргө жетелеп кетет. Биз бүгүн Кыргызстанга коронавирус илдети тарагандан бери жарандарга деги эле мамлекеттик мекеме ишканаларга медициналык гуманитардык жардам көрсөтүп келе жаткан коомдордун бири Кызыл Ай коомунун ишмердүүлүгү тууралуу маек курабыз. Тактап айтканда, алдыда дагы кандай жардамдар көрсөтүлөт, алардын курамына кошулчу ыктыярчы жаштар кантип кошулуу керек, кандай жардамдарды көрсөтүштү? Мына ушул суроолорго жооп алуу үчүн Кызыл Ай коомунун Ош облустук өкүлчүлүгүнүн адиси Калымүбү Раимова эжекебиз менен аралыктан байланышабыз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Сиз менен маегибизди баштай берели. Мына март айынан бери кыргыз элинин башына оору жактан, баягы гуманитардык жактан сыноо келип жатканда, ошол сиздердин Кызыл Ай коому өзүнүн ушул жакшы жардамдарын көрсөтүп жатканын көрүп калдык, угуп калдык дегендей, азыркы учурда дагы жардам берүүлөр уланып жатабы? Ооба, мына өткөн жума ушул 200 адам продуктовый пакет алды. Алардын эң аярлуу, анан көп балалуу үй бүлөлөргө жардам бердик. Кара Суу районунан алдык аларды. Негизи жардамдардын түрү, кандай жардамдардын түрлөрүн көрсөтүп жатасыңар? Мен билгенден жанагы медициналык каражатты алган уюмдар дагы бар. Негизи ошол азык түлүк дагы кандай жардам түрлөрү бар? Кененирээк айта кетсеңиз, эмне жардамдарды ошол жарандарга, негизинен мекеме, уюм, ишканаларга көрсөтүп жатасыздар? Кызыл Ай коому ушул пандемия убагында башталгандан баштап эле өзү өкмөткө карата эң негизги жардам ролун ойноп келатат. Биринчи алганда маалымат таратуудан, биринчи алгачкы жардамды көрсөтүүдөн, мисалы маалымат таратууда ошол коронавирус илдетинен кантип өзүн сактоо керек, анын алгачкы белгилерин кантип аныктоо. Ошондон баштап эми мына мамлекеттик мекемелерге аларга өзүн өзү коргонуучу кийимдер, жанагы коргонуучу мисалы антисептиктер деп коебуз, ошолор алынды. Шаардык оорукана, областтык ооруканалар, шаардык МЧС, областтык МЧСтерге дагы ушул жаатында жардам берип келатабыз. Андан сырткары дагы азыр процесс болуп атат акчалай жардам берүүдө. Мисалы, ар бирибиз эмне муктаж экенин ар бир үй бүлөнүкү бирдей эле болбойт. Ошол себептен акчалай дагы жардам берип атабыз. Себеби могул коронавирустун айынан кандай муктаждыктарга ээ болду. Мисалы, кээ бирлери карызга батып калды, кээ бирлери жумушу токтоп калды. Ошого байланыштуу өзүнө эң керектүү нерсени алыш үчүн акчалай жардам бергенге ниет кылып атабыз. Бул процессте пока ишке ашып элек. Андан сырткары сиздер айткандай ошол гигиеналык жардам, өзү коргонуу, андан дагы азык түлүк ушул продуктовый пакеттеги жардам берип жатабыз. Азыр эми дагы эң жакшы ошол процессти буюрса жакшы жумушту баштоо алдында турасыздар экен да, баягы акчалай жардам деп атасыз да. Мисалы акчалай жардам болгондо, мисалы ачык айта турган болсоңуз, көлөмү кандай болот, суммасы? Ошол эле учурда мисалы акчалай жардамды ала турган үй бүлөлөрдү кантип тактайсыңар? Кантип аныкталат, алар кантип тандалып алынат? Критерий менен аласыздар, Кандай жолдору барбы? Мисалы жергибиздер аралашыш керекпи? Бул жардамды алуу үчүн мисалы мамлекет тарабынан, жеке ишкерлер тарабынан бардык адамдар эле камтылып аткандай эле болуп атат жардам катары алгандан. Анан биздин критериябыз ошо акчалай жардам бергендерди кимдер ала алат? Ошо эч кандай социалдык жардам албаган. Мисалы бизге уже шаардык мэриядан берилип атат ички мигранттар. Же өзүнүн райондорунан жөлөк пул ала албайт, же болбосо шаарда каттоосу жок, ошого окшогондор, үйү жоктор, мисалы квартирасы жок, эч жерде катталбаган ошол адамдар гана бул тизмеге кире алат. Көлөмүн айтсак, бул $200 тегерегинде болот. Бир жолу гана берилет, баягы ошо бир алган үй бүлө экинчи жолу албайт.
Жок, алынбайт ал ошол. Азыр Ошол эми сиздер мына Ош шаары боюнча маек куруп жатасыз. Ош шаарындагы ошол аткарылчу жана аткарылып жаткан жумуштарды айтып жатасыз. Негизи ошол Кызылай коому өлкөнүн канча дубанында иш алып барып келе жатат жана ошол эле учурда мына акчалай жардамдар берилет деп атасыз. Бул ошол Кыргызстандын сиздердин коомуңуздар Кыргызстандын баардык өрөөнүн деле ишке ашырабы ушул процессте? Жок, биринчи эме айтып кетсем, улуттук Кызылай коомунун ар бир областта өкүлчүлүгү бар. Ар бир өкүлчүлүгүнүн өзүнчө долбоору бар. Бул мисалы Ошто болуп аткан иш чара башка областтарда дагы таралышы мүмкүн эмес. Себеби ар бирине бизде индивидуальный подход деп айтып коебуз. Ар бирине областтын өзүнүн жөндөмдүүлүгүнө жана мүмкүнчүлүгүнө жараша жардам берилет. Мисалы Жалал Абад областында бул суммада эмес, 200 адамга биз жардам берип атсак, аларда 500 адамга жардам берилип атат, бирок суммасы азыраак болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан ар бир областта өзүнүн жеке мүмкүнчүлүгүнө жана жөндөмдүүлүгүнө жараша жардам берилип жатат. Ошондо сиз эмнесиздер баягы үй бүлөлөрдү, муктаж делген үй бүлөлөрдү жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн жардамы менен тактап аласыздар, Албетте, себеби аларда гана маалымат бар, ким кайсыл жерде жашайт. Алар ошолор аркылуу шаардык мэрия менен биргеликте бул тизмелерди тактап ишин жүргүзүп жатабыз. Анан азыркы учурда сиздин дагы маалыматыңыз бар, ошол республикалык штабтан тарта баягы коронавирус илдетинин тилекке каршы эми андай болбосун дейли, бирок экинчи толкунуна даярдык деп учурда жерлерде даярдыктар жүрүп жатат. Анан ошол эле учурда мисалы экинчи толкуну деп баягы сиздер жардам көрсөтүп аткан мекеме ишканаларда дагы жеке коргонуучу каражаттар, коопсуздук каражаттар, медициналык каражаттар тарабынан баягы зарылчылык жаралышы ыктымал. Кийин дагы улантылары ушул баягы илдетти качан толук жеңип чыкмайынча кандай жүрөт жумуштар мындан ары? Улуттук Кызылай коому эми качан тынч абалда дагы өзгөчө кырдаал абалында дагы эч кандай жардамын токтоткон эмес. Бул убакта дагы өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша колдон келишибизче биз жардам улантабыз албетте. Даярдыктар бар. Азыркы мезгилде ошол ар бир областта окутуулар жүргүзүп жатат. Ошо алгачкы жардамды кантип көрсөтүү, мисалы ошол өзгөчө өзүн өзү коргонуу каражаттарын кантип колдонуу, кадимки эле ошолордон баштап биз ыктыярчыларды жана кызматкерлерди окутуп келатабыз. Ушул жерден эле улай сизге суроо берсем, бул одоно сизге туюлуп калышы мүмкүн, бирок ар бир жаран билиши керек болгон. Ошол эле учурда баягы илдетке чалдыккан жарандарга биринчи жардам кандай көрсөтүлүш керек? Кандай жардамга муктаж болот ошол илдетке чалдыккан жаран? Азыр бул экөөбүздүн программабыздын алкагында эң жөнөкөй ыкмасын мисалы көрсөтүп айтып бере аласызбы? Көрсөткөн үчүн эми мага мүмкүнчүлүктөр жок бул жерде биринчи даярданган алышка да. Эгерде айтып бере турган болсок, бизде эң негизгиси ошол дем алуу, өпкө жүрөк реанимациясын кантип өткөзүү, ошону өткөзүп атабыз. Кандай өзүн өзү биринчи бизде алгачкы жардамды көрсөтүп атканыбызда жана үйрөтүп атканыбызда, алгачкы жардамды көрсөтөрдөн алдын биринчи өзүбүздүн коопсуздугу ойлошубуз керек. Ошондуктан аны эске алып, кантип ошо жабырлануучуга, мисалы дем албай калган учурда кандай жардам бериш керек, ошону окутуп үйрөтүп атабыз. Ошол сиз айтып аткан азыр биринчи жардам учурунда эмне эрежелерди сакташыбыз керек жана ар бир жаран эмне эрежелерге, кандай тартиптерге көңүл буруу керек алгачкы жардам көрсөтүү боюнча? Аныгыраак айтып. Алгачкы жардам көрсөтүүндө өз коопсуздугу алыш үчүн жабырлануучуну эгерде үй бүлө мүчөлөрү эмес болсо, сөзсүз түрдө бет кап, кол капты колдонушубуздар керек, антисептикти колдонушубуздар керек ал жерде алгачкы жардамды берерден алдын. Дем алуусун текшересиз. Дем алуусу бар боло турган болсо, дем алып жаткан болсо, эң негизги болгон, мисалы алгачкы жардамды эң негизгиси бир психосоциалдык колдоо деп айтып коебуз. Анын жанында тез жардамды чакырып, анын жанында ошол тез жардам келгичекти мүмкүн болушунча тынчтандырып отурсаңыздар болот.
Окутууда дагы эмнелерди үйрөтүп жатасыңар? Мисалы, ушул азыр мен билгенден тез жардам келги чейин, мисалы өзүмө деле, жеке өзүмө деле жалпы көрөрмандарга маалымат болуп атат. Ушул кайсыл бир жаран оор абалга кабылса, биз алгачкы жардамды көрсөтөрдөн мурда, мени баягы тез жардамдар келерден мурда дейли, психологиялык жактан тынчтандырышыбыз керек. Дагы эмне аракеттерге барабыз? Окутууда эмнелерди үйрөтүп жатасыздар? Кантип ошол дем алуу көнүгүүлөрүн, мисалы алар келгичекти кандай оорлошуулар болсо дем алуу көнүгүүлөрүн, эми алгачкы жардамды көрсөтүп атканда ошол кадимки эле тез жардам сизге тезинен келиш үчүн да туура маалыматты дагы берүү керек. Туура маалымат берүү, өзүнүн алгачкы белгилери кандай болуп атат, ошолорду дагы үйрөтүп колдогонго аракет кылып атабыз. Андан сырткары дагы тез жардамга сөзсүз эле муктаж убагында чалбай эле, андан сырткары дагы өзү жашаган жеринде анализдөө, жакын жерде жашайбы, тез жардам кайсыл убакта келет, канча убакыт талап кылынат ал жерге баргычакты же сизге келгичекти. Ошондон бери ошолор дагы бизде камтылган да окутууда. Азыркы учурда окуунун ошол биринчи этабы болсо дагы аяктады го. Мисалы, канча убактан канча убакка чейин ошол баягы окутууга катышкандар сиздер айтып аткан процесстерге даяр болуп чыгышат, кайсыл жерлерде алар иштешет, кайсыл аймактарда ошол жарандарга биринчи жардамдарды көрсөтүшөт? Биздин негизги принцибибиз бул адамдарды ар бир адам өзү даяр болуш керек. Сөзсүз түрдө эле мисалы сөзсүз түрдө эле бир жерде иштеп, бир жерде окуган адамдар гана эмес, бул үй кожойкелери, үй бекемелери, мектеп окуучулары, калктын ар бир катмарына эле окутуп үйрөткөнгө аракет кылабыз бул алгачкы жардамды. Эгерде алардын тилекке каршы алардын көбүнчө убакыты болбой калат, алардын жөндөмдүүлүгүнө убактына карата окутканга аракет кылабыз да. Мисалы, кээ бирлери биз өткөрө турган темаларды жакшы эле билишет, билет дагы мага мынуну үйрөтүп бериңиздер. Мисалы, мен кан кетүүдө кантип алгачкы жардамды ошону гана үйрөнүшүм керек, мага ошону үйрөтүп коюңуздар. Ар бир адамдын өзүнүн жөндөмдүүлүгүнө жана убактына карата окутуу үйрөтөбүз. Азыркы учурда ошол окутуу жемиштерин берип жатат да. Мисалы, аймактарда жарандар өздөрү ушул алгачкы жардамдарды көрсөтүүлөрдү кантип коргонуу керектигин үйрөнүп калыштыбы? Мисалы, ошол боюнча алганда, мисалы, Ошкар боюнча алганда ийгилиги кандай болуп жатат? Ийгилиги бизде эң негизги көрсөткүч болгон биздин ушул эмблемабызды таанып, ошол алгачкы жардамды ушулар окута алат деп келгендери жакшы. Мисалы, жакын эле могул өзүмдүн тажрыйбам эле айтып кетейин. Могул биздин кеңсеге жакын эле жерде бир аял ооруп калган учурда эле ошол жерден бул жерде тез жардамга чакырып, андан кийин бизге чуркап келишти. Балдар жанында көргөн эми свидетелдер айтпайбыз, алар келип эле ошол бул жерде бир аялга ооруп калды, эси болуп жыгылып калды, бул жерде жардам берип коюңуздар деп. Бул биздин дагы эң чоң көрсөткүчүбүз. Биздин ыктыярчылар барып алгачкы жардам жанында, бирок алгачкы жардам анчалык деле келген жок, психосоциалдык колдоо болду. Психосоциалдык колдоо көрсөтүп анын жанында турганда эле уже тез жардам кызматкерлери келип ал аялды алып кетишти. Бизде ошол тааныган кайсыл калктын катмарына барбай эле ошол алгачкы жардам көрсөтүү боюнча бул ыктыярчылар, жаш эле бизде ыктыярчылар алгачкы жардамды көрсөткөн учурлары да көп болгон. Адамдын өмүрүн куткарып калууга чейин барышкан. Бул окутуунун жемиштери жакшы эле болуп жатат, көрсөткүчтөрү жакшы. Анан мисалы ковидтен сактануу, пневмониядан сактануу боюнча мисалы эл аралык эрежелер, алгоритм барбы? Мисалы, анан эгерде ошондой эл аралык эрежелер боло турган болсо, бизде Кыргызстанда анын үчүн эле мисалы Ош шаарын алып көрөлү, колдонулабы? Ковидтен сактанып калуу, алардын алдын алуу бул сөзсүз түрдө эле эң чоң талап кылынып турган эмес. Бул эң базовый. Мектеп окуучулары, садиктегилер дагы эң биринчи эле өздүк гигиена сактап, колун жууп, убагында жууп, бет капты, эгерде коомдук жайларда жүргөндө, коомдук транспортторго түшкөндө, ошол өзүн өзү ар бир адам өзүнүн жоопкерчилигине алса эле бул оорунун алдын алса болот. Анан эми
баягы гуманитардык жардамдарга өтөлү дегендей да. Мисалы гуманитардык жардамдарды таратууда, ошол эле медициналык каражаттарды анын ичинде жеткирип берүүдө, аймактарга таратууда кандай кыйынчылыктары эмне болуп жатат? Жана аларды баягы тоскоолдуктарды жеңүү менен ийгиликтер кантип ошол жардамдарды туура жеткирип, дарегине жеткирип жатасыздар? Ошол процесс негизи жумуш кандай болуп жатат? Гуманитардык жардамда өздүк коргонуу каражаттарын таратууда бул эч кандай кыйынчылыктар жараткан жок. Себеби бизде бул убакка чейин алдын ала биринчи ошол жардам ала турган жакка чыгаардан алдын ал жерде канча адам бар, анализден өткөзөбүз. Программа канча адам эмнелерге муктаж, себеби бир районго берген нерсени экинчи районго сөзсүз түрдө эле ошол бирдей болбойт. Пландаштырып чогуу өткөзгөндөн кийин эч кандай кыйынчылыктар болгон жок. Себеби жергиликтүү бийликтер менен анан жергиликтүү мисалы өзгөчө кырдаал министрликтери менен биргеликте чогуу координацияда иш алып барганбыз. Азыр маектин башында дагы айтып өттүңүз, 200 чукул үй бүлө дедиңиз жардам алды деп. Азыркы учурда ушул облус боюнча ала турган болсок, мисалы жардам ала тургандар, мисалы жардамга муктаждар көппү? Абал кандай негизи? Жарандар өздөрүнүн үй бүлөсүн өздөрү баягы экономикалык жактан каржылап, жумуш ыргактары өз нугуна түшүп калдыбы же дагы деле ошол муктаждык оор бойдон калуудабы? Кандай дейсиз абал? Жок, бул биринчи пандемиянын биринчи күндөрүнө салыштырмалуу. Азыр уже өзүңүздөр көрүп атасыздар, жеке ишкерлерге уже ишке ашып, ишке барып жумуш орундары кайра калыбына келип иштеп жатышат аларда. Эгер бир аз гана талаптары бар, ошол социалдык дистанцияны сактоо менен анчалык деле элдерде мисалы анчалык деле муктаждыктар жок деп ойлойм. Азык түлүккө аз бүгүнкүгө караганда, мурдакка караганда андай деле көп эмес. Азыркы учурда мисалы сиздердин курамыңыздарда канча ошол жумушчу дейли, ыктыярчы иштеп жатат? Анан эгерде өз каалоосу менен баягы сиздердин жумушуңуздарга баа берип, сиздердин жумушуңуздарга күч болуп, дагы деле сиздерге баягы көмөктөшөйүн деген ыктыярчылар кошулса эмне кылуу керек, мисалы шарттары кандай дегендей, ошолор боюнча айтып өтсөңүз. Бизге ыктыярчы болуп катталгандар бар. Пандемия убагында дагы аябай көп ыктыярчылар пайда болду, бизге келип кошулду. Андан себеби биз алардын баардыгынын эле жардамын кабыл ала алган эмеспиз. Себеби биздин кеңседе дагы адамдын саны чектелүү болчу. Көп адамды ишке алууга мүмкүнчүлүк эмес. Мисалы, эгер ушул ыктыярчы кайсыл райондон, кайсыл микрорайон, кайсыл участоктон катталган болсо, мисалы ошол жерге жардам алып бара турган болсок, ошол ыктыярчыны гана жардамга сураганбыз. Себеби ал ыктыярчы ар бир көчө, ар бир үйдүн жашоочусун жакшы билет. Биз дагы алар менен бирге таратканыбызда дагы эң оңой, тез дагы таратабыз, эң оңой болот да. Эми ыктыярчы болууга бизден сайт бар. Кыргызстан Кызыл Ай коому сайтында кеңири жазылган кандай эмнелерди болуш керек. Бул ыктыярчы, бул эң эле негизгиси ошол өз ыктыяры менен бул жерге жардам берет деп келгендер бул жерде көп бизде да. Анан Ош шаарында бир 300дөн ашуу активдүү, аябай активдүү ишке ашып келаткан ыктыярчылар иштейт бизде. Алардын жаш курагы мисалы мектеп окуучусунан баштап пенсия жашынан дагы улуурактар катталган бизге. Анан мен соңку суроо болсо, мисалы жана акчалай жардам дегенди айттыңыз, жергиликтүү бийлик тактап берет, мисалы эң оболу биз баягы ички мигранттарга жардам берели деп атабыз дедиңиз. Анан мындан ары мисалы мекеме ишканаларда дейлиби, же жеке жарандарда дейлиби, же бир ошол эле учурда баягы райондук айыл өкмөттүк деңгээлдеги ооруканаларда дейлиби, айтор медициналык каражатта же азык түлүк тарабынан негизи ошол жардамга муктаж болсо, алардын кайрылуусу кандай болуш керек? Же кандайдыр бир арыз жолдош керекпи? Жол жобосу кандай? Ошону түшүндүрүп өтсөңүз.
Албетте биздин кеңседе эгерде онлайн келе албаса мен сизге адресин жөнөтүп коеюн. Бизде почта бар, телефондорубуз бар, кайсыл аркылуу азыр арыздарды кабыл алабыз. Эмнеден муктаж болуп жатат, ошол муктаждыгына карата биздин өзүбүз жөндөмдүүлүгүнө карата жардам беребиз. Азыр сиз мага жөнөттүңүз, телефон номерлерди. Азыр жөнөтөм сизге телефон номер. Номерлерди айтып берсеңиз болот, мында программабыз аркылуу дагы ошол көпчүлүгү балким жазып алышат пайдасы тийсе. Бизде дайым кабыл алуучу номерибиз 7-28-15. Анан имейл адресибиз бар. Эгерде мисалы сиз айткандай ишкана же болбосо жеке ишкерлер кайрыла турган болсо, ошол sal@redcrescent.kg деген буну толугураак сизге жөнөтүп коем. Кайрылсаңыздар болот. Ал жерге кат аркылуу жөнөтсөңүздөр болот. Биздин директор Сабиров Азамат Медерович, ошого кат жолдосоңуздар болот. Мына ушуну менен биз сиз менен маегибизди жыйынтыктайлы. Баягы кыска нуска негизги маалымат бергениңиз үчүн сизге рахмат. Анан негизи Кызыл Ай коому ушул жарандарга, мекеме ишканаларга мындан ары дагы зарыл болгон жардамдарды улантат деп ишенебиз жана иштериңиздерге ийгилик каалайбыз. Аман болуңуз. Урматтуу көрөрмандар, биз мына ушуну менен бул жолку программабызды жыйынтыктайбыз. Биз бүгүн Кызыл Ай коомунун ишмердүүлүгү, алардын көрсөтүп жаткан жардамдары тууралуу маек курдук. Ал үчүн биздин суроолорубузга Кызыл Ай коомунун Ош облустук өкүлчүлүгүнүн кызматкери Калымүбү Раимова эжекебиз жооп берди. Эсиңиздерге сала кетели, Ош облусу боюнча, Ош шаары боюнча алдыда социалдык жактан аз камсыз болгон жарандарга, азыркы учурда жардамга муктаж болуп жаткан жарандарга акчалай жардамдар көрсөтүлөт. Чыныгы муктаждарды жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тактап берет. Мисалы, Ош шаарында бул сумма $200 болсо, башка аймактарда, башка облустарга, кырдаалга жараша түрдүү суммада жардам берилет. Мындан сырткары гуманитардык, азык-түлүк, медициналык каражаттар дагы бериле бермекчи. Ал эми Кызыл Ай коомунун курамына кошулуп, жарандарга өз жардамымы берем, жардам колун сунам деген ыктыярчы жарандар болсо 7-28-15 номери аркылуу байланышып, мына ушул коом менен биргеликте жарандарга жардам колун сунса болорун эскертебиз. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Кийинки программага чейин сак саламатта калыңыздар.